Тажикстан, Кыргызстан жөнүндө айттым өткөндө видеодон. Көрүнгөндө комментарийни ар кайсынысы жазып атат кээ бирөөчү. Могу ТикТоктон чыгып алып эфир кылып алып жөн эле шумдук болуп атышат. Патриот болупчу. Жерибиз кетип калды. Согуштан Кудай сактасын, согушсак көрөт элек. Ладно, бийлик сүйлөшпөй туруп. Нифига могу тажиктердин жерин тартып алабыз, өзүбүздүн 1 метр жерибиз бербейбиз деп наглет этсин. Мобилизация баштасын баарыбызды, например. Согуш башталганда көрөт элем силерди биле. Россиядан көрүп атасыңар, фура менен тияктан цинковый гробдор ташып атат. 40 тонна цинковый гробдор кетип атат, ичинде адамдар менен. Өлгөн солдаттар менен, жапжаш балдардыкына. Биздики ошондой башталса көрмөкмүн силерди. Каждый айылдан бир 7-8ден похорон болуп, туугандарыңар, багыш энелери ыйлап, аркы берки болуп аткандан кийин анан көрөт элем силердичи ошондой кыйкырганыңар. Анда да айтмаксыңар. Могу бийлик сүйлөшө албай, келише албай, тиги жерди чечише албай, булардын көкме согуш болуп кетти мына деп. Анда да силерге повод эле керек. Мен бийликтин эч кандай көчүгүн жалап эчтеке болгон жокмун. Мен вообще как есть айтып атам, булардын иштегени туп-туура сонун эле иштеп атышат. Чечкени да сонун эле чечти, нормально, андай болот. Бизден жер кетет, алардан кетет жер. Анча мындай границада эч ким довольный болбойт. Экинчи жолу айтып атам дагы, бир жолу айтып коеюн. Границадан бир да довольный жер калбайт. Тияктан тажиктер деле ызылдап атат, тигине аркы берки жана миграцияда